архитектурно-строительный институт бүткөн экен. Сиздин биринчи орун басарыңыз Ногойбаев Жеңишбек Ашимкулович инженер-механик экен, эскиче компьютерщик, жаңыча айтишник экен. Экинчи орун басарыңыз кесиби боюнча экономист менеджмент экен. Үчүнчү орун басарыңыз инженер-стажер экен да. Мындайча айтканда жол министрлигинин башындагы 4 килеген саясий кызматта отурган адамдардын бирөөнүн дагы жол тармагы боюнча профилдик кесип ээси эмес экенсиздер. Мен сиз ушул кызматка баратканда айткам. Жок дегенде бир жолчуну алыңыз. Жолчуну алыңыз дегем. Сиз макул дегенсиз, бирок чече албай калдыңыз көрүнөт. Куатбек Алчевич, бул өкмөттүн кадр саясатындагы калпыстыктары. Эгер Иманкулов шабдан ооруп калса эмне кыласыңар? Кетип калса эмне кыласыңар? Жетим каласыңар да. Жолчу жок. Анда бул жол салуу министрлиги менен казынага кол салуу министрлиги болуп калат да. Раскал Чернекович, министрдин негизги специализациясы жол курулушчу. Мен жана Саматович сизден мурун таанышмын. Мен аны жакшы тааныйм. Бул технологиялык немелер боюнча. Ал кесиби бирок жол тармагында иштеген эмес. Иштеген эмес жол тармагында. Специализация меники инженер-дорожник. Инженер-дорожник, инженер-строитель автомобильных дорог и аэродромов. Бирок сиз жол тармагында такыр иштеген эмес. Ал кезде Министерство транспорт и коммуникация болчу. Сиз коммуникация жагын тейлегенсиз. 2007 жылы март революциясы. Эми жолдор боюнча келейин. Бизде Кыргызстандагы 1 километр жолдун баасы эсеп палатасынын Эльмира Ибраевнанын отчетунда турат. $700,000 $3 миллион чейин экен да 1 километр жол. Туурабы? Америка менен Германияда 1 километр жолдун $2,4 миллион $4 миллион чейин бүтөт экен. Бирок алардын жашоо мөөнөтү жол болсо пайдалануу мөөнөтү 30 жыл экен. Кытайда стоимость дороги $0,9 миллион $900,000 экен. $1 миллион жетпейт экен, бирок аларды колдонуу мөөнөтү 23 жыл экен. Эмне үчүн Кытайдын компаниялар бизде China Road деп иштеп атат да, алар өздөрүндө 1 километр жолду $900,000 бүтүрөт да, Кыргызстанга келгенде $2 миллион бүтүрөт. Суроо. Гриптер. Мына көрдүңүзбү? Жана Саматович, жанаттан бери, башынан бери 2 саат отурабыз. Сиз бир 4 суроого жооп бердиңиз. Калгандардын баарына гриптер жооп берип атат. Эмне үчүн? Мына сиздин артыңызда отурган баладагы министрдин транспорттун орун басары болгон. Бүгүн грипке кирип кеткен. Тети киши да Мамаевдагы мурун орун басары болгон. Бүгүн грип иштеп атат. Эмне үчүн транспорт министрлигинде коррупция азайбайт? Анткени ал жакта кадрлар алмашпайт. Орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт дегендей, коррупциянын көлөмү өзгөрбөйт. Транспорт министрлиги Кыргызстандагы биринчи орунда турат, лидер. Коррупциянын өсүп өнүгүшү боюнча. Мен жана мэр Сапсатров айттым, ушу бир эле сиз калдыңыз болуш керек, ГКМга чакырылбаган, путевка албаган деп. Бүт кирип чыккан. Тонналыган кылмыш иштери бар. А бирок кадрлар ошол деле жүрөт айланып. Министрден орун басарынан келсе грипке кирет, гриптен кайта замминистр болот, кайта грипке кирет, кирип чыгып жүрөт да, гриптеги бир балекет бар. Мына жана Марат Аскерович айтып кетпедиби? 3 миллиард долларга жакын Кыргызстандын алган карыздары бул жолго кеткен. Жолго кеткен, жол тармагы экен. Буну карапайым эл төлөп атат. Мына жолдордун кымбаттыгын фактылар далилдеп атат да. Бизде кымбат жол салынып атат. Жана Бишкек тест сыяктуу ушундай болуп атпайбы? Мен өткөндө тамаша чыңга салып айткам, ай ушу жол салгандан көрүп пол салбайыкпы деп. Жыгаштан эле. Анткени 1 метр квадрат асфальт, 1 метр квадрат асфальт $217 экен. Мындайча айтканда 1600 сом экен. Эгер биз мен азыр алдым интернеттен, Карагайдан пол салсак 50 менен 500 сом экен 1 метр квадратты. Састын 600 сом экен, паркет 480 сом экен. Бирок алар пол салсак жолдун ордуна ошо 50 менен 5 жыл чыдайт да. Силердики жолуңар мороженый деп эрип кетип атпайбы? Кептим ошакта жатып атпайбы? Карапайым калк төлөп атпайбы? Мына жолчулардын баары билет. Күлүп отурушат.
Бизде эбегейсиз көп акча кетет. Бунун баары карыз. Анан жана айтып атпайбы, бир акылдуу болуп алда гриптин баласычы. Экономия бар дейт да, 4,6, 4 миллион доллар депчи. Мыного консультанттар жөнүндө жакшы айтты да. Эмне үчүн өкмөт силер өзүңөр консультант боло албайсыңар? Эмне үчүн Эптиса испанская компания болуш керек? Эмне үчүн ливанская компания болуш керек? Жолдун сапаттуулугун текшерген. Бишкек Карабалта жолунан 4,6 миллион доллар бул Эптисага кетет. Туурабы? Туурабы? Тура. Туура да. Алар эмне кылат? Алардын айлыгын өткөндө мен сиз менен барганда сурадым, $5,000 айлык алат экен. Кылган иши жок. Жол бүтө элек, алар жол бүткөндөн текшерет да. А бирок ай сайын акча жүрүп атат. Канчалык алар кечиккен сайын алардын акчасы жүрүп берет. Иззат Токтомамбетов да ошол жерде иштеп атат. Адил $2,000 айлык алат экен. Ушуну болуп атпайбы? Мына ошо Бишкек Карабалта жолу боюнча улап кетейин да, мына тынчтык Кадырбек Көчөкөзү ошол жолдон көп пайдаланабыз да. Силер кое тур, ашыкпай жооп бересиң. Нар жактагы жолдун баарын бетин алып салдыңар да, асфальтычы. Азыр эми элдин бардыгы кызыл дыйкан аркылуу каттап калды да. Карабалта аркылуу каттап калдык. Анткени Новониколаевканын баардын үстүнө жолду алып салгансыңар да, бетин алып салды. Эми ушунун эмне кереги бар эле? Пландап иш кылса болбойбу? Силер майкаңарды чечип эле көйнөк алып беребиз дедиңер да, жыртык майкасын ыргыттырып бердиңер байкуштун. Анан көйнөк алып бербей жылаңач калтырып койдуңар да. Азыр минтип жүрөт да. Мына ошол элдин запкысын тартып атпайбы? Мейли, ашыкча акча менен салсын, бирок эл запкы тартпаш керек. Мына мен азыр бүт Кыргызстандагы жолдор боюнча анализ кылып чыктым да. Биздеги Ош Баткен Исфана 1 километр жол $737,000 экен. Бишкек Балыкчы 1 километр жолдун баасы $1,599,000 экен. Бишкек Карабалта 1,600,000. Эпкинди баш кууганды 1,700,000. Түндүк жок. Аэропорт Манас 2 миллион экен 1 километр. Түндүк түштүктүн биринчи фазасы 2,600,000 экен. Экинчи фазасы почти 3 миллион экен. 3 миллион экен. Мына иттин көмүл немесин баары өлүк үчүн бошокто жатпайбы? Теонда тигиле башкалар жазып атпайбы? Текшергендерде башка болуп атат. Кредит бергендерде башка. Мына Кытайдын Эксим банктан 1 миллиард алдык жалаң жолдорго. Бир эле Чайна Роад. Чайна Роадты эмне үчүн НДС төлөшпөйт алар? Лоңкай төлөп атат, туурабы? Лоңкай корумчу балыкчы корумдуу жолу боюнча 728 миллион сом төлөйт экен. 728 миллион сом. Ал эми Бишкек балыкчы жолу боюнча, Баткен Исфана жолу боюнча бүт Чайна Роад алган 4 долбоорду, 4 жолдун баарын бир да тыйын төлөбөйт экен. НДС жооп берди. Булар консультантский немеде киргизип алган бардыгы. Силер айтасыңар, дүйнөлүк банктын, Айзат банктардын талабы ушундай экен, консультацион услуги деп атасыңар да айтты. Жок, Кыргызстандын талабы ошол керек. Кредитти алар төлөбөйт да, биз төлөйбүз да. Анан силер 2% деп атпайсыңар. Эгер мына консультацион услугунун акчасын чыгарып койсок, бул 2% эмес, бул 20% да. Эл төлөйт да буну. Өкмөт төлөбөйт да. Өкмөт эмнесин төлөйт? Түкүрүк менен толтуруп төлөйбү? Жок да эчтекеси. Мына коррупциянын баардыгы каякта. Башталганда эле жанагы туура айтты Аскерович, Марат Аскерович. Транспорт жол министрлиги мындайынан чыгып калганда баардыгын эле консультанттар менен алда гриптер чечип калган. А силер свадебный генералсыңар. Барасыңар, көрөсүңөр, докладты берет, мына бизге деле тыкылдап ушулар координаторлор жогорку кеңештин депутаттарына отчет берип атпайбы? Кана сиздин алдага келген орун басарыңыз бир суроого жооп бердиби? Жооп бере албайт. Жооп бере албайт. Экономист. Жол боюнча мен сыяктуу эле. Ошон үчүн жол министринин башында жолчулар отурса, жол салуу министрлиги болуш керек да, бул кол салуу министрлиги болбош керек да. Көрүп атпайсызбы аякта коррупцияны?
адалсынған молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыкты дегенсип, коррупция менен күрөшө турган орун басар Азимкан Жусупалиев деген 500 000 доллар менен кармалып атса, анан биз унчукпай отурсак болбойт да. Ошон үчүн кадр саясатындагы калпсыздардын баарын жөнгө салыш керек. Мен сиздин ушул жумушка баратканда айткам, абайлаңыз, аякта минага жарыласыз деп. Минтранс деген миналар болуп калган деп. Сириянын эмесинде эле деп. Коррупциянын баары ошокто деп. Айтыңыздарчы, ДДХнын мурунку башчысы каякта? Шабданбай экен. Арстамек Ибраев каякта азыр? Ош шаарына жакын Туркат айылында билбейт экенмин азыр айтты. Америкада турабы? Болсо керек. Мына айтат, эми айтат, качып кеткен. деген маалымат тараган. 35 миллион менен жанагы Акталчаттын көпүрө ошолунда болчу да турабы? Туурабы? Мына башыңа дейик отосуңар. Аны качырып жибердиңер. Ушинтип алып эле качып берсе болобу? Мурунку канча транспорт министри качып кетти жоопкерчиликтен. А эл төлөп атпайбы акчанын бардыгын? РМ спорт клубунда Бир министр барбы? Ушу жол тармас министр түрмөдө отурган. Бүт эле развод кылып кетпеди. Сотко жетпеген ишти бар, соода менен бүткөн ишти. Айыл өкмөтүнүн башчысы Иш козголгонун угабыз, анан иш токтогонун угабыз. Москвада жүрүптүр дейт, азыр тойлордо жүрүптүр дейт. Маалымат булагы азаттык тийжи. Ошон үчүн бул тармакта Жанат Саматович аябай көп нерселер бар. Мына эми сиз бир ай эле болду да иштегениңизгечи. Бирок мына жолдордун паспортторду жазып атпайсыздарбы? Азыр мына бюджетиңерди карадым да 9 миллион сом ушу жолдорго паспорт алып берсечи, бул Жамшитбек Калилович баштаган иш болчу да. Жолдордун паспортун жөн эле коюп турупчу. Ошо жолдордон эмне үчүн ар бир жолдун баасы ар башка болуп калган. Мына ушу Бишкек Карабалта боюнча мен сунуш киргиздим эле. Темир Аргенбайчка ушуну альтернативный кылып бул жол тура берсин. Бул дагы көп жыл өмүр сүрөт, СССР демир аткан жол. Тетиги темир жолдун жолу менен алып барсаңар 35 минутта жете турган жол болмок. Жаңы жол ошондой салыш керек болчу. Силер эски жолдун үстүнө жол салып атасыңар да анан кийин биз жол салып атып атпайсыңар. Бул реконструкция да, бул ремонт салып атпайсыңар силер. Силер ремонт кылып атасыңар дагы жаңы жолдун баасын алып атасыңар да. Ушул уят да. Урматтуу жолчулар. Эми сиз мага ашыгып атасыз, аябай жооп бергенгечи. Сиз жөнүндө көп маселе бар. Мен тактап атам азыр. Жок, сизге эмес, ар жагыңызда турганчы. Мурунку министрдин небересин айтып атам. Балекеттин баарын билесиз. Балекеттин баарын билесиз. Сиз ошол жерден кетмейинче ал жактан коррупция кетпейт. Но грип деген балекет кетмейинче коррупция ал жактан кетпейт. Мунун бөркүңүздө көргүсүз. Мен муну каалоо иретинде айттым. Ийгилик кылайм.